2024 жыйынтыгы менен министрлик тарабынан координациялоо, жалпылоо иштери болду. Бул ведомство аралык комиссиянын ишин координациялап, жалпы алгылыктуу иштер жүрдү деп айтабыз. Газификация боюнча ведомство аралык комиссиянын төрагасы тарабынан басым коюлуп, бүгүнкү күндө газдаштыруу өтө жакшы жүрүп жатат. 23 миңден ашуун отказандар 24-жылга карата кошулду. Быйылкы жылга дагы абдан көп пландар коюлуп атат. Газпром ишканасы менен биргеликте насыяларды берүү боюнча 8% насыялар берилип атат. Ал боюнча 24-жылдын жыйынтыгы менен 250ден ашуун кардар алды, 33 миллион сомго. Андан сырткары мэрия тарабынан газда жүрүүчү таза экологиялык таза автобустар келди. 1200дөн ашуун болчу, 24-жылдын жыйынтыгы менен 1292ге жетти ал. Андан сырткары министрлик тарабынан контролдук надзордук иштер да күчөтүлүп, текшерүүлөргө мораторийди эске алуу менен көптөгөн текшерүүлөр да жүргүзүлдү, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Атмосфералык абаны коргоо мыйзамына ылайык чаң газ тазалоочу орнотмолор көп жерде коюлду. Бишкек шаарынын чогуу ортосунда болгон банный комплекстер бар, мончолор бар, алардын баардын министрликтин жазма буйруктарынын негизинде көп эсеси ТЭЦтин жылуулук борборуна өткөрүлдү. Чоң ишканалардын мыйзам бузуучулугу бар ишканалар, экологиялык талаптар аткарылбай жаткан ишканаларды болсо токтотуу иштери болду, бөгөт коюлду. Ал эми республика боюнча ар дайым ошо мораторийдин жарлыгына ылайык түшүндүрүү иштери жүрүп атты. Ишкердик субъекттер менен тегерек столдор өткөрүлдү. Ар дайым түшүндүрүү иштери жүрүп, мыйзам талаптарынын аткарылышы боюнча ар дайым иштер жүрүүдө. Мындан сырткары рейдтик иштер ар дайым уланууда. Министрликтин буйругуна ылайык жума сайын рейдтер уюштурулуп жатат. Бул транспорттук каражаттарына жана ишкердик субъекттерге чыгындыларды чыгарып жаткан ишкердик субъекттерге рейдтер уюштурулду. Ал эми атмосфералык абанын сапатын өлчөөчү приборлор боюнча, ченегиштер боюнча дагы тариздөө иштери жүрдү. Комиссиялар аралык чыгуулар болду. Бул тийиштүү мамлекеттик органдардан түзүлгөн комиссия аркылуу Бишкек шаарында ошо датчиктерди жеринде барып көрүп, мыйзамга ылайык, талаптарга ылайык иштөөсүн түшүндүрүү иштери жүрдү. Ал эми мыйзамсыз орнотулган датчиктерди дагы биз демонтаждадык. 2024-жылы Кыргыз геология кызматы эл аралык масштабдагы иш-чараларды уюштурду. Белгилеп айтып кетсек, бул Mining Central Asia 10-борбордук Азия токен жана геологиялык форуму. Жана ошондой эле көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин жер казынасын чалгындоо, пайдалануу жана коргоо боюнча өкмөттөр аралык кеңешинин 27-сессиясы. Ал эми токтолуп айтып кетсек, 2024-жылдын 19-20 июнунда Mining Central Asia 10-токен геологиялык форуму Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчисинин катышуусу менен ийгиликтүү өттү. Форумга Борбордук Азия, Европа, Россия, Кытай, Түндүк Америка жана жакынкы чыгыштын 23 өлкөсүнөн 140тан ашык компания жана уюмдардын 300дөн ашык өкүлдөрү катышты. Форум Борбор Азия мамлекеттеринин кен байлыктарын туруктуу өнүктүрүүдө аймактар аралык жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталып, ошондой эле
бизнес келишимдерин жана өнөктөштөрдүн жарыялоо үчүн кызмат кылат. Форумдун алкагында катышуучулар бир катар макулдашууларга жана меморандумдарга кол коюшту. Токен тармагындагы инновациялык чечимдердин жана долбоордун экспоненттеринин эл аралык тармактык көргөзмөсүн өткөрдү. Кыргыз Республикасындагы ири токен ишканаларына, ошондой эле лабораторияларга жана заводдорго баруу иштери уюштурулду. Ал эми 2024-жылдын 12-13 сентябрында Чолпон Ата шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин минералдык ресурстарды чалгындоо, пайдалануу жана коргоо боюнча өкмөттөр аралык кеңешинин 27-сессиясы болуп өттү. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан Республикасынын жана ошондой эле Россия Федерациясынын өкүлдөрү келип катышты. Сессиянын жүрүшүндө пайдалуу кендерди изилдөө, чалгындоо жана пайдалануу колдонуудагы стандарттарды жана техникалык шарттарды унификациялоо, пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоо жана ошондой эле иштетүү жаатындагы ченемдик методикалык документтер каралып, тармактык кызматташуу маселелери талкууланды. Жыйындын жыйынтыгында өкмөттүк аралык кеңештин 27-сессиясынын протоколуна кол коюлуп, жер казынасын геологиялык чалгындоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдоо, пайдалануу жаатындагы кызматташуу, тажрыйба алмашуу боюнча бир катар макулдашуулар жетишилди. жылы биотүрдүүлүктү коргоо, сактоо жана калыбына келтирүү багытында алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Тактап айтканда, ак элбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп тануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында министрлер кабинетинин токтому менен ак элбирстин жана башка жапай жаныбарлардын мыйзамсыз болжологон учурдагы доону эселеп көтөрдүк. Тактап айтканда, ак элбирстин мыйзамсыз болжологон шартта мурда 1,5 миллион болсо, азыркы күндө 2 миллионго көтөрүлдү. Ал эми аюу, аркар кулжа, жейрен, жапай жаныбарлардын мыйзамсыз болжологон доонун өлчөмү 1,5 миллион сомго көтөрүлдү. Ошол эле учурда Тоотекенин мыйзамсыз болжологон доосу 100 000 сомдон 300 000 сомго көтөрүлдү.
Андан сырткары 2024 жылы жапайы өсүмдүктөр дүнөсүн сактоо максатында 5 түр өсүмдүктөр объектисинин тамырларын казып алууга жана пайдаланууга тыюу салынган. Алар макротомия, арнебия, афлатун пиязы, аконит. Тыюу салынган өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрлөрүн мыйзамсыз олжолоп жаткан атуулдарды Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте мыйзам бузуу фактыларын аныктап 60 миллиондон ашык доллар коюлду. Жашыл мурас улуттук өнөктөгүн аткаруу максатында быйылкы жылы 8 миллион 100 дана көчөт отургузулду. Азыркы учурда отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн аныктоо, тактоо жумуштары жүрүп жатат. Мындан сырткары өткөн жылы 2024 жылы биологиялык ар түрдүүлүк конвенциясынын кезектеги 16-чы тараптар конференциясы болуп өттү. Колумбия өлкөсүнүн Кали шаарында биздин Кыргызстандын делегациясы активдүү катышып, биринчи ирет конвенциянын бюросунун мүчөсү болуп Кыргызстан шайланды. Экологиялык техникалык көзөмөл кызмат тарабынан 2024 жылы бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Анын ичинен 978 текшерүү жүргүзүлдү. Анын ичинде пландуу текшерүүнүн саны 339, пландан тышкары текшерүүлөрдүн саны 267, контролдук текшерүүлөр 371 жана кайра текшерүү 1. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында салынган айыптардын суммасы 24 миллион 431 миң сом түздү. Өндүрүлгөн айыптар 17 миллион 934 миң сом. Айлана чөйрөнүгө зыян келтирилген үчүн коюлган доолор 89 миллион 488 миң 702 сом түзүлдү. Өндүрүлгөн боюнча 43 миллион 947 миң. Кыргыз Республикасында 3390 отканалар бар. Биздин кызмат тарабынан отканалар жер-жеринде текшерилип, анын кышка даярдыгын карап, аныкталган кемчиликтерди жоюу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Браконьерлерге каршы жүргүзүлгөн рейдтик иш-аракеттердин негизинде 120 мыйзам бузуу фактылары катталды. Анын ичинен 1 миллион 427 миң 500 сом айып салынган. 36 материал укук органдарга өткөрүп берилди. Мындан тышкары кызмат тарабынан балык запастарына зыян келтирилген үчүн 1 миллион 918 миң 186 сом доо салынды. 454 миң 500 сом айып салынды. 324 дана, тактап айтканда 32 миң 400 метр синтетикалык торлор алынды. Кыргыз Республикасында смогко каршы боюнча кызмат тарабынан дагы бир топ иштер жүргүзүлдү. Тактап айтканда автоунаалардан чыккан зыян түтүндөрдү жоюу боюнча
1783 автоунаа текшерилип, 1.324.500 сом айып салынды. Синтетикалык жана башка калдыктарды өрттөө боюнча 133 ишкана текшерилип, 2.570.000 сом айып салынды. Бүгүнкү күндө кызматтын инспекторлору тарабынан мындай иш чаралар тынымсыз аткарылууда. 2024 жылы климатты өзгөрүү жаатында көп алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Эң негизгиси стратегиялык документтерди иштеп чыгуу жаатында алгылыктуу иштер алып барылды. Ал биринчи кезекте бул концепцияны иштеп чыгуу, улуттук адаптациялоо планын иштеп чыгуу үстүндө иштер алып барылды. Дагы бир чоң бир багыттардын бири болуп биздин өлкөбүзгө климаттын өзгөрүшүнө ар бир тармактарга тиешелүү долбоорлорду алып келүүнү каржылоонун үстүндө дагы чоң иштер алып барылды. Бул иштин алкагында биздин бөлүмүбүз Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциянын тараптарынын 29-чу конференциясында катышуусу болду. Бул иш биринчи жолу Баку шаарында улуттук павильон уюштурулду. Улуттук павильондо 30-тан ашык сайд-ивенттер жана башка иш-чаралар уюштурулду. Мындан тышкары эки тараптуу жолугушуулар, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Алардын алкагында эң негизги маселелердин бири болуп климаттык каржылоону биздин республикага тартуу болуп, ошонун үстүнөн иш алып барылды. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы министрлик тарабынан өлкөдөгү калдыктарды башкаруу системасын комплекстүү жакшыртуу боюнча абдан чоң масштабдуу иштер жүргүзүлдү. Атап айтсак, керектөө жана өндүрүш калдыктары жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бардык эл аралык нормаларга жана заманбап талаптарга жооп бере турган жаңы мыйзам. Андан тышкары бул мыйзамдын механизмин аткаруусу боюнча мыйзамда калдыктарды башкаруу жаатындагы жаңы экономикалык механизмдер күчүнө кирди. Бул эмнени билдирет? Кыргызстанда өндүрүүчү төлөйт деген принцип кабыл алынды. Бул принцип бардык жашыл экономиканын негизги принциптерине жана циркулярдык экономиканын принциптерине туура келет. Ар бир өндүрүүчү жана ар бир импорттоочу бул өзүнүн ташып келген товарларын же өндүргөн товарлары кийин керектүү касиети жоготкондон кийин ал товарларга атайын утилдик жыйым төлөө жоопкерчилиги аларга киргизилди да. Аталган мыйзамды ишке киргизүү максатында 2024 жылы Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 4 токтому кабыл алынды. Өзүңүздөр билгендей, өлкө аймагында абдан калдыктардын маселеси абдан көп. Бүгүнкү күндө 400дөн ашык мыйзамсыз таштанды таштоочу жайлар бар.
жанагы жогоруда айтып өткөндөй ушул калдык таштоочу жайларды кыскартуу, аларды жок кылуу максатында биздин жана жаңы реформа баардык калдыктарды пайдалуу калдыктарды кайрадан иштетүү принцибине дал келет да. Атап айтсак, биздин министрлик тарабынан абдан көп жанагындай информациялык, пропагандалык иштер көп жүргүзүлүп келет. Жерлерде канча деген түштүк регионунда дагы жана түндүк регионунда дагы чоң областтарда баардык текшерүүлөр барып жүргүзүлдү, инвентаризация болуп жүргүзүлдү. Ар бир жайлар азыркы күндө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан жанагындай административдик территориалдык реформанын негизинде көбүнчө 400дөн ашык таштанды жайгаштыруучу жайлардын көбү кыскарды. Андан тышкары көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча министрлик тарабынан көп чаралар көрүлдү. Улуттук тазалык күнүнүн жыйынтыктары менен 2-3 жылдан бери баягы абдан жакшы динамика байкалууда. Жылдан жылга таштандылардын саны азаюуда. Себеби биз министрлик тарабынан бир гана улуттук тазалык күнүн уюштурбастан биз дайыма байма-бай информатикалык жанагындай маалымат каражаттарына дайыма интервью берип турабыз дагы, жанагындай пропаганда жүргүзүп турабыз да. Ошонун негизинде жылдан жылга ушул байкоо, биздин байкообуздун, биздин анализибиздин негизинде калдыктардын түрлөрү азайып келатат. Жана бардык көбүнчө адамдар кайрадан иштетүүгө калдыктарды сорттоого үйрөнүп жатышат, жанакы берип жатышат да.